Саламатсыздарбы, кабарлардын кечки чыгарылышы менен таныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Өлкөдө сасык тумоо оорусу күч алды. Оору менен кайрылгандар өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу көп. Дарыгерлер буга негизинен жылуу аба ырайы себеп болууда деп эсептешет. Учурда Ош шаардык балдардын жугуштуу оорулар стационарында да орундар жетишпей жатат. Адистер билдиргендей, быйылкы сасык тумоо менен оор абалдагылар көбүрөөк. Өтүшүп кетип, жандандыруу бөлүмүнө түшкөндөрү да болууда. Орунду маселесин бизден башка дагы эки бөлүм иштейт. Биринчи жугуштуу оорулар, жана төртүнчү жугуштуу оорулар бөлүмү ошолор менен биргеликте иштеп атабыз. Андан кийин азыр биз оорулардын көптүгүнө байланыштуу ошо СМ деп коебуз, поликлиникалар менен бириктирип, ошолорго жөнөтүп, бизден жакшы болуп чыккан балдарды калган алар дарылап жатышат. Оорунун белгилери жана алдын алуу тууралуу сюжетти кененирээк кечки чыгарылышыбызда сунуштайбыз. 2016 жылдын 12 январынан тартып республиканын бардык аймактарында бензиндин баасы арзандады. Бул тууралуу Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясынан кабарлашты. АИ 92, АИ 95 маркасындагы бензин, ошондой эле дизель отуну 1 сомго наркын төмөндөттү. Ассоциация мунайдын баасынын арзандап жатышын отун базарындагы суроо талаптын мезгилдүү азайышына байланыштырды. Ош шаарынын 2015-2025 жылдарга карата башкы планы даярдалды. Учурда долбоорун бекитип берүү үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө жиберилди. Алгач коомдук талкуудан жана шаардык кеңештин кароосунан өткөн башкы планда бир катар өнүгүү жолдору каралган. Айрым жеке турак үйлөрдүн ордуна көп кабаттуу үйлөр курулса, кээ бир аймактык кеңештерге эс алуу бактары курулат. Ал эми акыркы учурда көйгөйлүү маселеге айланган авто тыгынды жоюу үчүн да ички жолдордун кеңейүүсү да пландалган. Теманы кабарчыбыз Эрмек Муратбек уулу улантат. Ош шаардык архитектура жана Кыргыз Республикасынын элим изилдөө институт адистери биргеликте Ош шаарынын 2015-2025 жылдарга карата башкы планды даярдады. Буга чейинки башкы планда бир катар кемчиликтер камтылганына байланыштуу кайрадан иштеп чыгуу зарылчылыгы пайда болгон. Биздеги бүгүнкү күндөгү эң чоң аймактык кеңештердин бири болгон Жапалак аймактык кеңеши кирбей калган. Ош шаардын ушул ген планына. Андан сырткары ушу келечекте Ош шаар кайда өнүгөт, кайсы тараптарда өнүгөт. Жана ошондой эле мурдагы ушу ген пландарда кайсы багыттарда, мисалы үчүн ушул эс алуу борборлор кайсы тараптар болот, кайсы жерлерде көп кабаттуу үйлөр түшүш керек. Жана башка ошонун бир деталь бардык бир негизги тармактар толук иштелбеген экен. Биз ошону бүгүнкү күндө ген планда негизинен көрсөттүк десек жаңылышпайбыз. Даярдалган долбоор боюнча Ош шаарынын аймагы 56 000 гектарга чейин кеңейет. Жапалак айылдык аймагынан 12 гектар жер шаарга кошулат. Калганы Кара Суу районунун шаарга жакын аймактары кирет. Сунушталып жаткан долбоорго ылайык Ош шаарынын стратегиясы түндүк чыгыш тарапка, чыгыш жана түштүк тарапка карай өнүгүүсү пландалган. Ал эми айрым аймактардагы жеке турак үйлөрдүн ордуна көп кабаттуу үйлөр курулуусу каралган. Көбүнчөсүнөн бул илгертен калыптанып калган шаар болгонуна байланыштуу жеке турак үйлөрдүн ордуна көбүнчөсүнөн мына Сулайман тоонун айланасындагы жерлердеги жеке турак үйлөрдүн ордуна көп кабаттуу үйлөр, ошолор менен биргеликте социалдык, маданий жана соода түйүндөрү да каралган. Эгерде башкы план бекитилип калса, мыйзамсыз курулуштарга бөгөт коюлат. Шаардын бардык аймактарында парктар курулат жана Ак Бура дарыясынын жээгинде эс алуу үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Ал эми шаардын борбордук бөлүгүндө, көчөлөрдүн боюнда көрктү бузуп турган чакан мекемелердин ордуна көп кабаттуу үйлөр курулуусу пландалган. Биздин Ош району деп коет, баягы космонавттар парки. Мына өзүңүздөр билесиздер, бул негизги биздин борбордук жол болуп эсептелет, бирок ошо борбордук жолдун четинде билесиздер, ошол жерде вулканизация, түрдүү соода түйүндөр болуп, мындай иресиз болуп, абдан көрүнүксүз болуп турат. Муну биз шаардык кеңештен да макулдук алганбыз. Мына ошол жерлерде маселен көп каттуу үйлөрдү куруп баштасак болот деген. Мына ошондой маселелерди биз ген планда көрсөтүп бекиттик. Ош шаарынын башкы планы 2007 жылы иштеле баштап, 2009 жылы кандайдыр бир себептер менен бекитилбей калып кеткен. Долбоор 2013 жылы да улантылып, ал да толук бүтпөй калган. Жалпысынан 13 миллион сом каражат жумшалган. 2015-2025 жылдарга Ош шаарынын башкы планы коомдук талкуудан жана шаардык кеңештин кароосунан өтүп, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө бекитип берүү үчүн жиберилген. Эрмек Муратбек уулу, Азан Бузириков, Ынтымак.
Ош шаарында авто тыгынды азайтуу максатында Ош шаардык мэриясы атайын токтом кабыл алган. Буйрукка ылайык 2015 жылдын 25 августунан тарта Бекмамат Осмонов көчөсүндө жайгашкан номер 1 авто бекетке көчүрүлгөн болчу. Ал эми райондор аралык каттаган маршруттук таксилер кала аймагына кирбей, айланма жолдор аркылуу каттоосу шартталган. Бирок айрым жарандар мэриянын жогорудагы буйругу аткарылбай, кичи автобустар жана такси кызматын көрсөткөндөр кайра эле шаардын ичинде жүргүнчү алуусун улантууда деп билдирди. Бирок бул маалыматты жергиликтүү бийлик четке какты. Транспорттук атайын инспекция бар Ош областы Ош шаары боюнча. Ал ошол шааралык каттоолордун графигин бекиткен. Ал графикка ылайык бүгүнкү күнгө чейин бардык автокаттамдар автовокзал аркылуу уюштурулушу керек. Бүгүнкү күндө ал графикте эч кандай өзгөрүү жок. Ал эми шаардын ичинен ушул шаар аралык транспортто ташууну уюштурулуп жатат деген маалымат бул чындыкка дал келбейт. Өзгөн райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Аттокур Тажибаевке Ош Бишкек стратегиялык жолун бууган улак тартыш үчүн эскертүү берилди. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусу боюнча өкүлчүлүгүнөн кабарлады. 3 январда улак тартыштын айынан Бишкек Ош жолунда мелдеш өтүп жаткан участагында 10 чакырымга созулган унаа тыгыны пайда болгон. Өзгөндөгү унаа тыгыны социалдык түйүндөрдө кеңири талкууланган, көпчүлүгү тыгындын себепкерлерин жазалоону талап кылышкан. Башка жаңылыктардан Кыргыз музыка дүйнөсүнө өзүнүн мазмундуу оондору, ырлары менен белгилүү болгон улуу талант композитор Рыспай Абдыкадыров тирүү болгондо бүгүн 75 жашка чыкмак. Ага байланыштуу бүгүн Залкар оончу Рыспай Абдыкадыровдун жакын саналаштары анын көрүстөнүнө гүл чамбары коюп эскеришип, арбагына Куран түшүрүштү. Обончу, аткаруучу жана педагог 1941 жылы 12 январда Ош облусуна караштуу Каракулжа районунун Кызыл Булак айылында жарык дүйнөгө келген. Бала кезинен музыкага шыктуу Рыспай Абдыкадыров 1963 жылы Ош педагогикалык факультетин бүтүргөн. Өзүнүн аз жашаган өмүрүндө бир топ алп ырларды кийинки муундарга калтырып кеткен. Айта кетсек, ырчынын «Издейм сени», «Алмашым», «Алтынчы күнү кечинде» деген ырлары азыркы күнгө чейин ырдалып келет. Эскерте кетсек, Рыспай Абдыкадыров 1994 жылы 12 сентябрда көпкө созулган оорунун айынан 41 жаш курагында көз жумган. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк ынтымак Чекит Кежи сайтынан тааныша аласыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.